Баткен облусунун Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык мектеп гимназиянын директору, улуу педагог, бир нече китептердин автору, ошондой эле энелер мектебинин автору, Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген эл мугалими Гапыр Мадаменов. Мен Бейшенова Салтанат Усеновна, Талас облусу Кара Буура району кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими болуп эмгектенем. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен 9 тема. Өзүн өзү тарбиялоонун мазмуну, мааниси жана зарылдыгы. Өзүн өзү тарбиялоо бул максаттуу, аң сезимдүү болуп, терс сапаттарды кыскартып, оң сапаттарды өстүрүү керек. Демек, ар бир адам баласында оң жана терс сапаттар болот. Биз ошол терс сапаттарыбызды кыскартып, оң сапаттарды өстүрүүбүз керек. Алдыга максат коюп, ошол максатка жетүүгө аракеттенип, аң сезимдүү ой жүгүртүп, алдыга келечекке болгон көз карашыбызды түздөп, ар дайым күнүгө өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп турушубуз абзел. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу дегендей, өзүн өзү тарбиялоодо мына ушул сөздү дагы эске алып койсок. Өзүн өзүн тарбиялоо бул жүрүм-турумуң, башкаларды дагы түшүнө билүүң, алардын ордуна өзүңдү кое билүүң, эмоционалдык эрктүүлүк жактан өнүгүүгө жетишүү болуп эсептелинет. Биз кээ бир учурда пенделикке салып, айрым адамдардын көңүлүн оорутуп, аны уят кылып, же болбосо шылдыңдап койгон учурларыбыз да кездешет. Мына ушундай сапаттардан арылып, өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп, ошол адамдын ордуна өзүбүздү коюп көрсөк, кандай абалда болот эле? Мына ушуну дагы эске алып койсок. Көңүл буруңуздар. Ийгиликке жетүү үчүн эмне кылуу керек? Ийгиликке жетиш үчүн адамга 2% талант жетет. Ал эми калган 98% эмгек деп айтылат. Эмгек, көңүл буруңуздар. Эмгектин ичинде өзүн өзүн тарбиялап, өзүнүн үстүнөн иштөө, өстүрүү, мына ушунун баардыгы эмгек болуп эсептелинет. Демек, 98% бул өзүбүзгө көз каранды. Өзүн адилеттүүлүк, ыймандуулук, жакшы көз караш менен баалап, ошондо гана жакшы сапаттарды бекемдеп, терс сапаттарды жое алабыз. Демек, ар бир адамдын өзүнүн жан дүйнөсүндө, ички сезиминде ыймандуулук, адилеттүүлүк, чынчылдык, ошондой эле жоопкерчиликтүү болууга аракет кылуучу сапаттар болушу керек. Өзүн тарбиялоодо эрктүүлүктү, жоопкерчиликти талап кыла билүүгө үйрөнүү. Ар бирибизде мына ушул нерсени үйрөнүшүбүз керек. Мен мисалы айтып кетейин, өзүмдүн жеке жашоомдо дагы кайсыл гана ишке болбосун жоопкерчиликтүү мамиле кылам. Жоопкерчиликтүү болууга аракет кылам. Ал эми башка адамдардан дагы күткөнүм ушул жоопкерчиликтүү болсо деп күтөм мен дагы. Өзүн өзү тарбиялоодо адам өсүшү, өнүгүшү, өзүн аңдап билүүсү зарыл. Өзүңдү өзүң анализдеп, сын көз менен карап, оң жана терс жактарыңды аныктап ал. Эң туура айтылган. Демек, өзүбүздү өзүбүз тарбиялоодо сөзсүз түрдө өзүбүздү анализдеп, сырттан башка адамдын көз карашы менен өзүбүздү карап, оң жана терс жактарыбызды дагы аныктап, ошону жойгонго аракет кылалы. Агай дагы бизге айтып үйрөткөн, мына ушул ар бир адамдын минус плюс жактары болот дегендей. Ошол минус жактарыбызды жоюп, плюс жактарыбызды көбөйтсөк деп айткым келет. Ар бир адам өзүнүн үстүнөн иштеп, өзүнүн кемчилик, акыл эс, билим тарбия деңгээлин билип, үйдө болобу, жумуштабы, өз ордун сезип, коомдук жайларда болобу, өзүн татыктуу алып жүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Өзүн өзү тарбиялоонун компоненттери: өзүңдү аңдап билүү, талдоо, максат, план, милдет, идея, идеал, үлгү, өзүн өзү көзөмөлдөө, коррекциялоо, максатка багытталган ишмердүүлүк. Ошондой эле өзүн өзү тарбиялоонун компоненттеринин дагы бир бөлүгү өзүн өзү буйрук, отчет берүү, милдет, парз, жоопкерчилик, адилеттүүлүк, чынчылдыкты тарбиялоо, адамдын ою, иш аракетине жогорку мазмун, маани берүү, ошого көңүл бөлүү. Ал эми өзүн өзү тарбиялоонун багыттары. Бул багыттардын ар бирине дагы өткөн слайдтарда кененирээк токтолгонбуз. Ден соолук тарбиясы, акыл эс тарбиясы,
ыйман адеп тарбиясы, эстетикалык тарбия, ымала маданиятка тарбия, терс сапаттарды жоюп жоготуучу тарбия, эмгекти сүйүүгө тарбиялоо, мекенчилдик атуулдукка тарбиялоо, кесипкөйлүккө өзүн өзү тарбиялоо. Мына ушул жерден дагы өткөн слайдтарда баса белгилеп айтып кетейин. Ымала маданиятында айтылган, ошондой эле эмгекти сүйүүгө тарбиялоо, жетекчиликке өзүн өзү тарбиялоо, кесипкөйлүккө өзүн өзү тарбиялоо дагы айтылып жасалган слайдтарыбыз бар. Мына ошол жерде дагы ар бир ушул бөлүнгөн подтемаларга кененирээк маалыматтар берилген. Өзүн өзү тарбиялоодо адамгерчилик, инсандык жакшы сапаттарды өстүрүп, терс сапаттарды кыскартып, инсандык өнүгүүгө багыт алалы. Баардыгыңыздарды ушул жакшы сапаттарды өстүрүүгө чакырам. Ал эми терс сапаттарды кыскартып, жоюунун үстүндө иштейли деген чакырыкты айткым келет. Демек, өзүн өзү тарбиялоо бул адамдын өзүнө өзү аңдап, сезүүсүнөн баштап, өспүрүм курактан улгайган жашка чейин, 80-100 жашка чейин улантуучу узак мөөнөттүү убакыт болуп эсептелинет. Ошондой эле адамдын күзгүсү адам демекчи. Өзүңдү башкалардын көзү менен карап үйрөнүшүң керек. Ошол эле учурда өзүңдөгү жалкоолук, ичи тарлык, текеберлик, калпычылык, бошоңдук, чечкинсиздик, калп сүйлөө, көрө албастык, кытмырлык жана башка терс сапаттарын бар экендигин билип, аларды жоюуга тырышуу, өзүңдүн кемчилик каталарың менен күрөшүү эң жакшы натыйжасын берет. Кылым жашасаң, кылым оку демекчи, кылым жашасаң, кылым өзүңдү өзүң тарбияла деген жакшы кеп бар эмеспи элибизде. Өзүн өзү тарбиялоонун мазмуну, мааниси жана зарылдыгы деген темада өзүбүзгө эмне ала алдык. Бул темада өзүн өзү тарбиялоодогу компоненттерин билдик. Ошондой эле өзүн өзү тарбиялоодогу багыттар, адамдын оң жана терс сапаттары айтылды. Бул китепте адам деген улуу атка ээ болуучу асыл инсандык сапаттарды окуп, өзүбүзгө, жан дүйнөбүзгө сиңирип алсак деген ойду айтуу менен теманы жыйынтыктайм. Гапыр агай жөнүндө учкай кеп. Агайдын билимдүүлүгү, даанышмандуулугу, мээримдүүлүгү, эң жөнөкөйлүгү менен ар бир инсандын жүрөгүнөн түнөк тапкан мыкты педагог. Агай менен иштешүү жана баарлашуу, насаатын угуу, шакирти болуу мен үчүн чоң сыймык. Агай, сизге чын ден соолук, чыгармачылык, ийгилик каалоо менен Талас элинин атынан сизге ысык салам жолдойбуз. Слайдты даярдаган Бейшенова Салтанат Усеновна. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.